finish Чанакану кутупте макапетанда поесть. Яркие фонарики, шишки серебристыки, кружевные шарики, дождики искрыстые. Бүгүн 31 декабрь эски жылды узатып, 2022 жаңы жылды тосуп алуу алдында турабыз. Ушул тапта Ош шаарынын борбордук аянтында өзгөчө бир майрамдык маанай тартууланууда, концерттик программалар орун алууда, ошондой эле оюн зоок иш-чаралары дагы өтүп жатат. Мында шаар тургундары эле эмес, алыскы райондордон дагы үй бүлө мүчөлөрү келип эс алууда. Азыр алардын майрамдык маанайына жана ошондой эле каалоо тилектерине биргеликте ортоктошуп болобуз. Бүгін майрамда мына балдардың күлкілері, ушул күлкілері тоқтобой улансын, заманыбыз тынч болсын, тоқчулук болсын, барчылык болсын. Бардыңыздардын иштериңизге ийгилик, ден соолук каалайм. Балдарга биз белек тартылып атабыз. Ата-энелер өздөрү келип программаларды уюштуруп атат, балдарын куттуктап. Биздин тилегибиз ушул балдардын баардык тилек ой максаттары ишке ашсын, баардыгы жакшы балдар болуп өздөрүнүн белектерин алышсын. Şu bugünkü şu girip gele жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Şu жаңы жыл şu бардыгыбыз үчүн жакшылыктын, токчулуктун, ынтымакчылыктын жылы болсун. Аян толу эл, кала бийлиги тарабынан майрам тосууга келгендерге бардык шарттар каралган. Жаңы жылдык палатыны орнотуу жана майрамдык иш-чараларды уюштурууга шаардык казынадан 2 миллиондун тегерегинде акча бөлүнгөнү маалымдалат. Бир аз гана убакыттар калды окшойт. Ушул жаңы жылда биздин бардык мекендештерибизге, кыргыз элине жалпы, анын ичинен ушул мен мэр катары Ош шаарыбыздын тургундарына бакытты алай каалайт элем. Ушул узун өмүр болсун, эч качан оорубайлык, жаман нерсенин баарын ушул эски жыл менен калтырып, жаңы жылга жакшы нерселердин баарын алып кетелик. Андыктан ушул баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бул күнү борбордук аянттан жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн атайын коомдук транспорттор уюштурулат. Ошондой эле жүргүнчү ташыган унаалар 9га чейин эмес, 1ге чейин иштөөгө милдеттендирилди. Коомдук транспорт менен камсыз кылуу маселеси дагы каралган. Шаар тургундарын бүгүн 1-2 троллейбустук каттамдар түнкү саат 1ге чейин иштешет. Ошондой эле 8 кичи автобустук маршруттук каттамдар, булар баягы негизги шаардын борбордук көчөлөрдө жүргөн 8 маршруттук каттамдар дагы саат 1ге чейин катнашат. Мындан сырткары бизде ушул борбордук аянттан багыттар боюнча кичи автобус маршруттук каттамдары жолго коюлган. Жол кире ошол кадимкидей эле тариф боюнча эле болот. Экинчи борбор калаада жаңы жылдык концерттик программалар түнкү саат 22:00 чейин уланат. Коомдук тартипти укук коргоо кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте көзөмөлгө алып жатышат. Неберелерим менен келдим, баардыгы мында жаңы жыл тосуп жүрөбүз, жаңы жылда жаңы убакыт каалап, жаңы ден соолук каалап, баардыгыбызга чын жүрөктөн тилектешпиз жаңы жылга. Бардыгы бала чакасы менен тынч болуп, жаңы жылда жаңыча жашоолорду каалаймын. Жаңы жылыбыз жаңы маанай менен тосуп жатабыз. Бардыгыбызга бактылуулук каалаймын. Тынч бололук, аман бололук, саламатта бололук журтубуз менен, элибиз чын жаман бололук. Асель Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.